Ассаламу алейкум. Мен бұл видео арқылы Қырғызстандың еліне қайрылғым келеді. Мына бұл түтін басқан айыл, менің айылым. Бұл айылда менің 7 атам өткен, жашап өткен. Бұйырса мен дағы, менің балдарым дағы бұл жерде жашап өтеді. Ушул жума ауа райы өзгөрөт, жамгыр жаап, карга айланат дегенден улам. Айылдын эли жабыла, жалбырактарды, мусорларды, күйө турган бүт бардыгын топтоп, мына ушул күйгүзүп аткан мезгил. Аба оор болгондуктан, асманга учуп кетпестен, катмар болуп, айылдын ичин азыр түтүн каптап атат. Мынакей. Бул үйдөн чыккан көмүрдүн түтүнү эмес, бул жалбырактын түтүнү. Мына ушул жерден, мынакей оң жагымда карайлы, эч кандай түтүн жок. Себеби эл күйгүзгөн жок окшойт. Эми мына сол тарабына баш карагыңыздар. Бүтүндөй жалбыракты өрттөп атышат. Буга чейин линейкаларда мектепте кайрылуу жасап келдим. Күйгүзбөгүлө деп. Бирок эч кандай жыйынтык жок. Жылда күзүндө, эрте жазда ушундай көрүнүш. Бул жалбырактан чыккан түтүн тилекке каршы бүтүндөй өпкөнү жабыркатат. Азыркы абалда жараша ковид менен ооруган, өпкө оорулары менен ооругандарды бул сөзсүз жабыркатат. Дагы бир жолу Кыргызстандын элине кайрылып кетем. Жалбырактарды өрттөбөстөн бир жерге үйүп койсоңуздар. Же болсом ар бир коргонго 2ге 2 метр, чуңкурдугу 2 метр же 1 метр, мына ушундай яма казып, мына ушул жерге жалбырактарды чирей турган бүт баарын ушул жерге салсаңыздар. Ошондо сиздер үчүн органикалык жер семирткич болуп берет эле. Химиялык жер семирткичти салбастан, өзүңүздөр үчүн таза экологиялык жер семирткич кылып ала бериңиздер. Сиздерден өтө сураныч, күйгүзбөсөңүздөр, жалбырактарды өрттөбөсөңүздөр. Бул зыян биздин балдарыбыз үчүн. Бул биздин келечекти өлтүрө турган түтүндөр. Биз өзүбүздү өзүбүз жок кылып атабыз. Саламат болуңуздар.